Мамат Савыров, Үка. Әңгіме. Я мынау малтабар адамды тоғыз бүтті ғой, деді енем үнін қатуы шығарып. Тез келіп қал, же әкімшіліктен біреуні жөнет. Бұл қара күшкі малтабар әка ұқсын дөйлі айтылған сөз болчу. Чақырселемен жетіп барбасымды, барған күндеділі кемінде 50 жылдан бері созылып келатқан бұл жер талаш чечіле қойбасын енем 5 қолдай біледі. Бірақ ұштап талбай құштының мүнтпегенден башқа, менден телефон арқылы жардам сұрап, қошынаға сес көрсеткенден башқа арғасы жоқ әлі. Ова, бұл талаштың жарым қылымдық тарихы бар. Ал мезгілде СССР дүркіреп тұрған шақта колхоз башқа жақтарда іштегендерге тамарқа берчіміз. Бесі да чектеп берчі. Колхоздор аралық құрылыш ұйымында ширетүүчү болу іштеген малтабар акага да болғаны 7 сотық, башқаларда 20 емес, жертеген өзінің мақамын, колхоздың башқармалығының чоочундарға қарата мамилесін жақшы білгендіктен, ал кезде малтабар ака чуғетчі емес. Анан бара-бара орын очуға алып, балдары улам көбейген сайын, емін үшін менің жерім аз деп, өзінің правасын качайды ете баштаған. Өйдегі қошынасы өзінің бір туған ежесіменен жездесілі, ошондуктан аларға унчук албайды. Бөт доматын ылдыйкы қошынасы бізге артты. Құдайдың құттығы күні чығып алып, метр менен біздің жерді ченеп кірет. Же көжеден өтіп баратқан эле бирөөнү токтотуп, біздің тамарканын башына ершитип келип, арыз арманын айтат. Хайылдағыларда ар түрдүү. Бұл иштин тарых таржымалын жакшы билген киши болса, кол шилтеп басып кетет. Кейбіреулер болса, анын сөзін тура көріп, қошынам 20 сотық жерін меніменен бөлішші керек деген дооматтың қолдау қалады. Атауыз тоқты, аламды топын су қаптап атса да кебелбеген сауырду кишілі. Малтабар ака метрін көтеріп алып, өзін тақ түбіне чейін ченеп келіп қалса да, ончук емес. Қолыңан келгенін қыл деген таризде көрсе да көрмөксен болып қойчу, бирок апанбай құш чыдабай кетет. Эмнеле биздин жерди ченей бересиң? Егер колхозға қандайдыр бір наразылығың болса, раиске барбайсың ба? Деп қиқырғанда малтабар ака башын нейіне қатып үйіне кіре қачады. Бирок 2-3 күн өткен соң баяғылы көрініш. Арадан бір топ жыл өткен соң біздің тамырқанын етегіндегі бір кезде бригаданың тамеки парнеги болған жерлер жаш қожолықтарға бөлініп, жаңы тамдар түшіп, дағы бір көчө салуу зарылчылығы пайда болды. Колхоздың жетекшілері жол салайлы десек, сіздің тамарқаңызға түш болып қалады екен. Қандай қылабыз әме? Дешкенде, хақ көңіл атам 5 метрдей жерін эч ойланбай садаға чағап салды. Ошентип біздің тамарқанын үстінен малтабар аканын тамының артынан жаңы жол салынып, көп жылдық талаш өзінен өзі чечилди. Малтабар ака эми эч кандай доомат кое албай калды. Бирок жакындан бери кошунанын эски оорусу кайра кармап, эми жол ылдый жылышы керек дегенге өттү. Азыр мурдагы колхоз жок. Ата-энебиздин да көзү эчак өтүп кеткен. Малтабар ака деле 70 жашынын кырын ашып, аксакалдуу чал болгон, бирок 30 жыл мурдагыдай эле куучуңдап, көнүгө эртең менен биздин жерди өлчөп атканы, улам бір кишини чакырып келип даттанып атканы. Кошунанын бул жоргуна тоюп бүткөнүнүм же анын дооматы негизсиз экенин далилдей албай, же аксакал киши менен уруша албай, анын кечирлигинин алдында өзүн алсыз, жалгыз сезип мага телефон чалат. Мынау малтабар адамды каңкылды, дейт үнүн катуу чыгарып. Келип өзүң сүйлөшчү. Мен атымды укканда малтабар ака сестенип же уялып калат деп ойлойт окшойт. Башкы ролдо Георгий Вицин ойногон «Неисправимый лгун» аттуу кино тасма бар. Чаштарач Алексей Тютюрин ишке дайыма кечигип келет. Эмне үчүн кечиктиң деген суроого бирде буруктандын эмири менен чогуу түштөндүм десе, бирде Эдита Пьеха менен биздин үйдө отурдук дейт. Ушундан улам чогуу иштегендер өзгөчө жетекчилери аны четкен калпчы деп ойлошот. Чындыгында болсо ал калп айтпайт. Энемде да тең туштары дайыма 5 өртөгүн учурган фантазер катары көрүшөт. Аны менен дала жолу чай ичкем дейт. Энем премьер-министр Темир Сариев тууралуу сөз болуп калганда. Айылдаштар албетте буга ишенишпейт. Жалганды кичине окшотуп айтсаң,
Өзің бір тракторчы болсаң, кантип анан Темир Сариев менен чай ичет элең? А балким президент Атамбаев менен дагы жолугушуп жүрбө? Дешет мыйыгынан күлүшүп. Жолуккам? Дейт анда иниме эч ойлонбой. Онун машинасына отуруп шаар кыдыргам. Муну укканда айылдаштар ого бетер боорлорун тырмап калышат. Бирок инимдин Темир Сариев менен чай ичкени чын. Анда Темир премьер боло элек кези. Экөөбүз жакын дос элек. Бир жолу айтты чогуу майрамдаганбыз. Иним да биз менен чогуу отурган. Атамбаевдин машинасына түшкөнү да чын. Анда Алмаз байке президент боло элек кези. Бир жумуш менен барсак, кайра кайтканда машинасы менен жеткирип койгон. Нукандын тоюнун видеосу чыктыбы? Деди иним. Чыкты. Бир копиясын берип берген. Роза Шакирова менен тансага түштүм десем эч ким ишенбейт ат, енең демгирлер. Дал ушул учурда биз уулумдун тоюнда тартылган видеону коюп алып, инимдин ырчы кыздар менен кантип бийлегенин рахаттана көрүп отурган болчубуз. Туулган күнүң менен, деди иним. Жыл сайын 5 октябрь күнү ушинтип таң азанда телефон чалат. Унутуп, куттуктабай калган учур бир да жолу боло элек. Ден соолукта бол, көп жаша. Бизге ата ордуна ата болуп жүрө бер. Иним жашып кетти. Кантет, дедим мен. Чоң эле киши. Куттуктап, ыруктуруп койгула деп радиого чалайын десем, жанатан бери зайнт болуп атат. Эрдин кереги жок. Эстеп чалганыңдын өзү мен үчүн чоң белек. Арадан 15 мүнөт өтүп өтпөй, телефонум кайра шыңгырады. Биз радиодон чалып атабыз, деди бейтааныш кыздын үнү. Туулган күнүңүз кут болсун, байке. Дароо түшүндүм. Иним акыры чалган экен да. Мен Бишкекке барайынбы? Деди иним. 1-2 ай жүрүп келейинчи? Эч иш кылбай путта асып коюп эле жатам. Бу жерде менин эч кимге керегим жок экен. Жок дегенде сага керектирмин. Сен дагы керек эмесиң десең, онда кетем Россияга. Кыязы келиним экөө кермур айтышып калышкан го. Аялына тарынганда эле Бишкекке кетем деп коркутуп калмай бар. Мындайда жакшы сөз айтып, көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Кантип керегиң жок болот эле? Эч ойлонбой келе бер. Качан жолго чыгасың? Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Иним кекештенип араң сүйлөп атты. Нормально сүйлөчү, дедим мен ачууланымыш болуп. Мен аны обу жоктонуп мага эркелеп аткан экен деп ойлогом. Давлениядан кийин ушинтип калбадымбы? Сени кыжаалат болбосун деп айткан жокмун. Нары барып эле кайра келдим. Үнүм буулуп, көздөрүмө жаш тегеренди. Көп сүйлөбө, дедим шашкалактап. Сага көп сүйлөгөнгө нервтенгенге болбойт. Өзүң этият кыл укам. Оорурдун алдында шаарга келип кеткен болчу. Экөөбүз ээрчишип мончого барганбыз. Мына бул жерге отур десем отурду. Жүрөм, парка кирели десем кирди. Биз бала кезде атам майрам күндөрү баарыбызга акча берчү. Анан ноокатка жөнөөрдө инем акчасын мага берип коюп, өзү мени ээрчип алат. Келели кечке энесин ээрчиген козудай болуп ээрчип жүрөт. Эмне алып берсем жейт, тигини алып бер, муну алып бер демей жок. Азырда 45ке чыгып, 5 баланын атасы болуп калган эле болбосо, баягы эле жаш бала сыяктуу сезилди мага. Бул угуп ыйлакым келип кетти. Университетте окуп, журналисттик кесипте иштеп калганым үчүн мен дүйнөнүн тең жарымын кыдырдым. Көрпөгөн жерлерди көрдүм. Бул айылдан башка, эски тракторунан башка эмнени көрдү? Мен окушум үчүн ата энебизди карап айылда калган. Азырда чын-чынына келгенде аларды ушул багып атат. Менден айырмаланып ал бир аз себетип коет. Жайдарланып, көп сүйлөп калганынан эле билем ичип алганын. Көздөр ала чакмактап калыптыр го, дейм кыбагымды бүркөп. Урушпай эле кой, деди бир жолу каракулчалык кесиптеш Макенага. Анда санда достору менен көңүл ачып койгондон башка бул байкуштардын эмне кубанычы бар? Анында иниси айылда.
Qары qanat enesini qarab o'ltiradi. Enem ekөөбүз monchadan chiqdik. Pivo içesің bе? Жоқ, dedi enем шыр эле. Қорықпай іше бер. Мен өзім алып берейін деп атпаймын ба? Ішпеймін дедім ғой. 1 жыл болды. Намаз оқып атам. Мен ойланып қалдым. Дағы емнені сұныш қылсам. Самсы алып берсем бе? Айтыр, жақшы көрген бірдемесін алып беріп сүйінткім келді. Жүр онда, шашлык жейлі. Екеуіз Бақы менен Гагарин көчөсүнүн кесилишиндеги Апшерон кафесине кирдик. Койдун, уйдун, тооктун этинен жасалган шкебектердин баарынан заказ бердим. Давлением бар, деди энем. Доктурлар күчтүү оокат жебе деген. Шашлык зыян деле кылбаса керек. Мынау тооктун этинен жасалганынан же ондо. Энем эт салган тарелканы алдына жылдырып, эттен этияттана ууз тийди. Мен болсо аны үнсүздүктө отурам. Ал кезде энем 8, мен 10 жаштагы баламын. Ооруканада жаткан апамды көргөн соң экөөбүз автобекетке келип, Кашкалдакка кетчү автобусту күтүп калдык. Шашлык сатып атат, деди бир маалда энем. Биттеден жесек, а? Атам жол кире кылгыла деген майда тыйындан башка менин өзүмдүн жыйнап жүргөн 1 сом акчам бар болчу. Как раз 2 дана экөөбүзгө биттеден шашлык келет экен деп ойлодум. Көчөнүн эле боюна маңгалдын орнотуп алып, чалабышкан шишкебегин колундагы желпегич менен желпип аткан семиз кишинин алдында экөөбүз 1 сомду сунуп коюп турабыз. Жаңы эле бышып, мына бизге берет деп атканда чоң кишилерден бирөө келет да, шашлыкчы аларга кармата салат. Ушубай куштар да жанатан бери турушат деп бизди назарына илип да койбойт. Жарым сааттай ошентип турдук окшойт. Жүр, кете берелечи, деди акыры энем ыйламсырап. Анын бул абалын көрүп, жаным кышайып кетти. Аба, өчүрөт менен бербейсизби? Дедим чыйылдап. Биз баятан бери турабыз. Бар унаяка, мээми ачытпай, деди шашлыкчы жини келип. Бала нерсеге шашлык жегенди ким коюптур? Азыр болсо энем алдындагы шашлыкты дадил жей албай, эптеп эле өзүп чымчып отурганын көрүп, ошол окуя көз алдыма тартылды да, кайрадан көздөрүмө жаш тегиреndi.